Достор, бүгін қайырлы ошол Эрей менен Алек бололу. Эрейдин ушуга чейин өтө элементарный же жөнөкөй бир эмесине өтпөй калыптырбыз темасын. Тема дегенде эми бул түшүнүктүү эле болду окшойт. Негизи ушуга чейин мисалдарды көрүп жүрүп, бирок ушуну бир камтып кетели. Мисалы мен let array деп туруп, ондай муну биз обычно өзгөрмөлөр менен жасаганда муну эмне деп койчубуз? Declaration. Declaration деген бул мындай айтканда компьютердин эске тутуусунда биз бир орун пайда кылып койдук. Биз айттык, бизге биз азыр бир array менен иштейбиз. Ага бизге бир место же орун даярдап кой. Анын ичине биз ар кандай маалыматтарды камтыйбыз деп. Бул могул чарч кашаны көргөндө array келерин түшүндү да, мындайча айтканда. Анан карап көрөлү. What's the initial capacity for an empty array in JS? Мындайча айтканда, JavaScript'te array'ди түзгөнүбүздө ага берилген эмеси канча, size же болбосо чоңдугу. Array constructor then given except the case. Array бул object экен билебиз. If the only arguments passed to the array constructor is an integer between 0 to 2 to the power of 30 minus 1. Бул эмес. Мындайча айтканда бизге бир бөлмө даярдап коет. Бир үй болсо, ал үй компьютердин мээси деп элестеткиле, ошонун бизге бир бөлмөнү даярдап коет. Бош, ичинде эч кандай буюм, тамак, оокат жок, эч нерсе жок. Ал өзүнчө бир бош бөлмө. Ошол бөлмөнүн ичине мисалы биз ар кандай оокатты же ар кандай буюмдарды, нерселерди сактасак болот экен. Вот ошол сыңар эле биз азыр компьютерге айттык, бизге бир орун коюп кой эскертүү жагынан. Мына мунун ичине биз мисалы ар кандай маалыматтарды сактасак болот экен. Declaration деген бул орун ээлеп коюу деп коелу, Каяктан компьютердин мээсинден же эске тутуусундан. Так, ошол мисалы эми ушунун ичине бир маалымат сактагыбыз келсе, биз кандай кылат экенбиз? Array ар дайым 0дон башталат, 0 деп туруп, мунун ичине алма деп койсок, ошону эле ар кандай ыкмалар менен сактай берсек болот экен. 2 мунусуна 2 деп койсок болот экен, мунусуна 4. Бул жакта мисалы өрүк, астына болсо шабдалы, анын астына алмурут, а бул жакка болсо малина деп коем. Так, эми бул array'дин размерин көрөлү. Console check it log, array check it length десек, ошол array'дин узундугуну бизге чыгарып берет экен. Ичинде 5 башка өзгөрмөлөрдү сактадык, 5 маалымат сактап койдук. Ошонун биринчисин чыгарыш үчүн биз эмне кылат экенбиз? Console check it log, array 0 десек, бизге алма чыгат экен. Ичиндеги маалыматты алмаштырсак болобу? 3 деп туруп, мисалы 3-чүдө бизде шабдалы турат эле. Ошол мондай кылып койсом, мисалы далылар. Ушундай кылсам, азыр могу шабдалы бойдон сакталып калдыбы же өзгөрдүбү? Кандай ойлойсуңар? Өзгөрдү, далылар бул.
Şabdallar bol özgürdü ya. Console check it log. Error 3 desek. Anda biz şabdallar dedik. Bunday kılsамчы. Error 3. Ne kılalı? 1. Örük. Örüktür. Al emi. Error 1'de çağırsam ne olur? Birincideki. Өріктір да? Örüktür bulау. Örgele bulау. Барабар белгисин койсоңуз анан өргүлө болуп калат го. Азырынча өргеле. Себеби барабар койгон жокпуз. Шабдалларда биз не кылдык? Бул неге барабар эле? Бул деген барабар error 3 ондай bir söz. Бул муну кыскача дагы бир башка түрдө изеп турганбызсак, бул ондай болуп калат. Барабар өрүк. Жок, бул эмне болчу? Шабдалы. Шабдалы деп туруп эле плюс ушундай эле болуп калды мындайча айткандачы. Могул array'дин 3-чү индексиндеги элементти алып туруп, ошого lar дегенди кошуп койсок, бул мындайча айтканда ошол array'дин 3-чү индексиндеги элементке биз шабдалы болчу, аны алып туруп, шабдалга lar дегенди кошуп койдук, шабдалылар болуп калды. Бул, анан бул ушу бардыгы бир эле нерсе, окшош. Түшүндүкпү? Мындай кылып коеюн. Окшош. Так, ошол. Анан эми биз ушинтип элементтерди кошчубуз. Мисалы, бул жака азыр акыркысы 4 болсо, 6 деп туруп, мен мисалы. Бул жака не бар? Клубника, кулпунай дейли кыргызча. Кулпунай десем, эми console check it log error десем не чыгат экен? Бул жерде бизде эч кандай маалымат жок экен. 5-чи индексте. Алып туруп, мисалы, 5 деп туруп, жыга чыгара турган болсок, undefined дейт, эч кандай маалымат жок. Бирок array'дин size'ын көрө турган болсок, check it length. Жети. Туура элеби? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бул бош болсо да аны деле эсептеп атпайбы? Ичинде эч кандай маалымат жок. Empty деген бош деген. Item деген бул нерсе. Буюм нерсе деп коет. 1 бош буюм дейт. Мунун ичинде эч кандай маалымат жок экен. Калган баарында маалымат бар экен. Муну чыгарсак undefined деп атат. Type of деп чыгарып көрөлүчү анда 5 type of undefined экен. Так, ошол достор, эми атын өзгөртүп туруп, бул 1 деп туруп, бул жакка жаңы бир дагы файл ачам, index.js. Себеби Replit бул index.js окуйт ар дайым. Муну өчүрүп турабыз азырынча. Эми бул жерге ушул эле array'ге дагы кандай кошсок болот ичине маалыматтарды. Бул достор ушуга чейин көрө элек болчубуз, бул метод деп аталат. Буга чейин мен жана index of же болбосо substring дегенди бир жолу көргүзгөм, бирок аларга дагы көбүрөөк детальдарын дагы сабак өтөбүз башка учурда. Бирок азырынча могул биринчи биздин көрө турган методубуз manipulate arrays with push дейт. Array'ди
push деген метод менен манипуляция кылуу, же болбосо ичиндеги маалыматты өзгөртүү, бир өзгөртүү кылуу. An easy way to append data to the end of an array is via push function. Function, функция деп коет математикада. Кыргыз тилинде эмне дейт функцияны? Функциялар дейт Иш аракеттеги кыймыл. Кандай болот? Функция деген негизи действие деген сөз эмес па, андай кыймыл. Аракет деген сөз. Математикалык терминде функциялар деп койсо керек эле да, билбейм. Анан бул эмне дейт? An easy way, оңой жол дейт. To append data. Маалыматты жабыштыруу. Append деген жүктөө, жабыштыруу деген мааниге келет. To the end of an array. Array'дин аягына is via the push function. Push деген функциянын жардамы менен array'дин аягына маалыматтарды жүктөө же маалыматтарды кошуу деген ушул сүйлөм ошону айтты. Push method takes one or more parameters and pushes them to the end of an array. Push деген метод ичине жаңы бир сөз менен таанышабыз достор, параметр. Параметрлар эмне экен? Параметрлар деген бул методторго келгенде дагы буга терең киребиз. Бул параметр деген ол кашанын ичине push деген функция болсо, ушул функциянын ичине жазган маалыматтар булар параметр деп аталат экен. Ушул параметрлерди алып туруп, array'дин аягына push деп туруп, ичине канча маалымат койсок, ошол маалыматтын баарын алып туруп, array'дин ичине кошот экен. Takes one or more parameters. Бир же андан көп параметрлерди алат, жана аны array'дин аягына кошуп коет, жүктөп коет дейт. Pushes them onto the end of the array. Examples, мисалдар. Example деген мисал болот, Мисалы ушундай бир array бар экен, error1 деген, анын ичинде 1 2 3 деп сакталып тур. Error1 check it push кашанын ичине 4 коюп тур. Бул эмне кылат экен? Ушул эле array'ди алып туруп 1 2 3 болсо, ошонун аягына 4 кошуп коет экен. Биз буга чейин аны кандай жол менен көрдүк? Индекс аркылуу ичине маалымат кошуп атканбыз. Ал эми мунусунда ушуну push деген методдун же функциянын жардамы менен маалыматты array'ге жүктөйт экенбиз. Мисалы, const const clause, анан эмнелер окуу жайлар дейли. Окуу жайлардын ичине биз эмне башталгыч мектеп мындай кылып деле кетерсек болот да, туурабы? Башталгыч мектеп, ортоңку мектеп, ортоңку мектеп, жана колледж, деп туралы, Могу силерди эметкен жокпу? Что-то эме болуп калат окшойт бир аз. Кандай кылсам? Башкана да айланып эле коеюн. Ушуга чейин өткөндөй эле туралы. Так, окуу жайлар деп туруп биз колледж, университет, мектептер, университет азырынча жок. Ушуну кандай кошсок болот экен? Окуу жайлар десек, бул бизге эмнени чыгарат экен? Башталгыч мектеп, ортоңку мектеп жана колледж деп чыкты. Окей. Университетти кандай кошсок болот? Университетти биз окуу жайлар check it push. Push деген мына өзүңөр көрдүңөр, бул жака жазып чыкты. Бул метод же болсо функция. Push деген бул функция, array деген класстан келет экен. Appends new element to the end of an array and returns the length of the array.
бұл не қылады екен, array'дің аяғына жаңы бір элементті қосады екен. Бұл жерде мәнілі нәрсе аяғына деп атады, бүтішіне дайшы айтқанда. Біріншіге қошпайды екен, колледж дегеннен кейін башқа бір малыматты қошсақ болады екен. Мысалы, не дейбіз? Университет деп қойын, жоғарғы оқу жайы десек те болады, бірақ азынша ұшын төле тұрайын. Оқу жайлар деп тұрып, қайрадан шығара тұрған болсақ, мұна өзіңер көргендей бірінші башталғыш мектеп, ортаңғы мектеп, колледж болчу, андан кейін башталғыш мектеп, ортаңғы мектеп, колледж жана университет деп аяғына қошылды. Array'дің аяғына. Бұл не? Push деген методтың жардамыменен қошылады екен. Push бұл метод же функция. Бұл методтың жардамыменен array'лердің аяғына маалымат жүктөсөк же қошсоқ болады. Анан return деген сөз бар да, достар. Мұны жақсы үйреніш керек. Return бұл емне деген? Return деген атқарылған іштің жиынтығын қайтару. Мұндайша айтқанда, мысалы, мен соковыжималка бар ғой, сок жасаған аппарат, ошоға алманы, анан шабдалы, банан, шыларды аралаштырып тұрып салып, анан согуну чыгара турган болсам, не болот? Мага return деген сөз бұл жерде. Мага сок чыгар берип атат. Мен алманы салып атам, бананды салып атам, шабдалыны салып туруп, ошол кнопка солоо бир нерсесин бассам, мага бул returning. Мага эмне return кылып атат? Сок return кылып берип атат экен. Мындайча айтканда, мага сок кайтарып, жыйынтыгы мага сок болуп чыгып атат да, мындайча айтканда. Ошол сыяктуу эле англис тилинде return деген сөз бул кайтаруу. Эмне кайтарат экен? Push деген анан ар бир метод көбүнчө методдордун максаты бул бир нерсени бизге кайтаруу. Же бир ишти аткаруу, бир функцияны аткаруу. Методдордун негизги максаты. Ошол сыяктуу эле бул жерде бул push деген метод маалыматты array'дин аягына кошуп туруп, анан бизге ошол array'дин узундугун же болбосо размерин деп койсок болот, ошону бизге кайтарып берет экен. Анда университет деп коштукпу? Бул жакта кааласаңар let array push return деп туруп, ошол push методдон эмне return болгонуну кааласак бул жерде көрөлү азыр. Мен муну копировать этейин. Ондай кылсам эмне чыгат экен негизи? Тык алып келип туруп, мунун үстүнө окей, так. Туруп бул жака коеюн. Университет эмес, жогорку окуу жай деп коеюн, капа болбогула. Университеттен жогору билбейм, бирдейби. Мисал катары эле берип атам муну. Азыр эми көрөлү бул жакта console check it log деп туруп, мына push return дегенди алып келип бул жака ичине коюп, run'ды баса турган болсок, мына 5 деп чыкты. Бул 5 эмнеде? Бул мен айткандай ушул return деген метод, мол push деген буга жазбадыкпы? Мына бул метод же функция, бул методдун жардамы менен array'лердин аягына маалымат жүктөсөк же кошсок болот. Анан бул метод жыйынтыгында бизге array'дин жаңы узундугун кайтарып берет. Return
айтпадым эле жана кайтаруу деген бул return деп. Эгер кечиресиңер жакшы түшүндүрө албаган болсом, мындайча айтканда бизге array dot length бизге returns arrays length деп коеюн. Array dot length. Окей. Ушул деле боло берет. Бул жерде бир аз аңызчы болуп кетти сөздөр, бирок программистика үчүн бул сөздөргө көбүрөөк тааныш болушуңар керек. Ошон үчүн эле мисал берип атам. Ошол достор, анан ушул push методунун жардамы менен биз array'ге маалыматтарды жүктөсөк болот экен аягына калганча. Ошол андан кийинки темабыз pop деген тема болот. Pop деген бул аягынан бул push метод маалымат жүктөсө, pop деген тескерисинче маалыматты алып берет экен. Булардын баарын мен эмеге бөлүшөм силер менен. Буюрса канал өзүнүн баягы Телеграмда, index check.js. Анан муну өттүк. Эми попка келебиз. Кайякта калды? Pop деген бул ошол manipulate arrays with pop. Array'ди pop деген метод менен манипуляция кылуу. Another way to change the data in arrays is with the pop function. Pop is used to pop a value off of the end of an array. We can store this popped off value by assigning it to a variable. In other words, pop removes the last element from an array and returns that element. Бул эмне кылат экен? Бул array'ди дагы өзгөртүүнүн башка бир жолу экен. Мындайча айтканда, pop is used to pop a value of the end of an array. Pop деген метод бул array'дин аягындагы же бүтүшүндөгү маалыматты эң акыркы элементти алып туруп, ошону бизге берет экен. Бирок алды дегенде ал array'ден чыгарып салат. Мындайча айтканда, pop'тан кийин бул жерде 1 менен эле 4 калат экен. Array'ден ушул 6-ны алып салат экен, акыркы элементини. Бул жерде жанагы эле кайра сөз, Pop removes the last element from an array. Pop акыркы элементти array'ден чыгарып салат дейт. Сууруп алат. Removes, чыгарып салат. Жана and returns that element. Ошол элементти бизге кайтарып берет экен, жыйынтык результат катары. Вот ушуну мисалда көрөлү бул жакта. Силер менен const шарлар деп туруп баткен не дейбиз? Класс нарын азырынча ушул үчөөнү колдонуп турайлы, убактыбыз бир аз тар болуп атат. Console check it log деп туруп, мисалы шарлар check it pop десек, бул эң акыркы нарынды чыгарып бериш керек бизге. Нарынды чыгарып берди. Ал эми мына мурдагысыны, андан кийинкисин көрөлү достор. Console check it log деп туруп, шарлар, шарлар дейбиз. Чынаран кылсак, баткен талас нарын деп туруп 3 шарды чыгарды. Ал эми шарлар check it pop десек, акырында нарынды алып туруп, ошону бизге чыгарып берди. Мындайча айтканда, эгер муну биз чыгара алсак, анда муну биз бир жерге сактап деле койсок болот. Неге? Себеби pop деген метод бул returns деген, бул кайтарып берет экен, акыркы элементти алып туруп, ошону кайтарып берет экен бизге. Дегенде аны биз бир өзгөрмөгө сактасак болот, чыгарылган шар деп коеюн, бул жака console check it log деп туруп, анан алып келип туруп,
Так. Аяқлауыз. Оның ішіне сақтап. Шығарылған шар деп тұрып, мұна. Біз шығарып салған шар. Біз шығарып салған шар. Нарындықтар болса қапал болғылы. Бұл жөнелі мисал. Мұна Баткен Талас Нарын деп тұрып, ұшыл әрейдің ішінде, массивдің ішінде 3 малымат сақтадық, 3 шардың атыны. Мұнан біз шығарып салған шар деп тұрып, нарынды шығардық. Шығарылған шар деген өзгөрменің ішіне шарлар чекет поп десек, ұшыл шарлардағы шығарылған шарды. Мұндайча айтқанда поп метод бұл ардайым ең аяғындағы әрейдің ең бүтішіндегі элементті шығараткен. Жана аны returns қайтарып береткен. Ал қайтарып берсе, значит, біз аны бір жерге сақтап алсақ болады. Аны біз шығарылған шар деген өзгөрменің ішіне сақтап алдық, жана аны бұл жақта қолданып шығардық. Сұраулар бар ба? Ағай, біз мысалы жаңағы CSS-те replace дегенді қолданчусызда орын алмашу. Бұл жақта да ошоны қолданса болады, мысалы Баткен Таласты қайрадан беріп отырбай, орын алмаштырып қойсақчы. Мысалы Таласты бірінші қылып, Баткенді екінші қылып. Аны бұл жерде қандай қылсақ болады екен? Индекс арқылы алмаштырсақ болады. Қандай арқылы алмаштырамыз? Өте жақсы сұрау. Replace деген метод жоқ. Replace деген метод бар, бірақ ал stringде қолданылады. Бұл жерде array'де қолданылмайды. Мысалы, Баткен мен Таластың орнын қандай алмаштырсақ болады? Мысалы, мен азыр Баткенді бір жерге сақтап тұрайын, let шар деп тұрайын. Анан шарлардан мен 0-ды алып Баткенді сақтап тұрдым. Ал эми шарлар деп тұрып, мен ошондо бирди Таласқа нені қойшым керек? Шарды қойшым керек. Шар деп қойсам деле болот, же шарлар деп тұрып, мындай кылып алмаштырайын. Шарлар 0 деп қойын. Ошондо азыр не кылдым мен? Таласқа, биринчи индексте де Талас. Алып тұрып, 0-ды алып келіп қойдым. Мындайча айтканда Баткенди алып келдим. Азыр эми Таластын ордуна Баткен келди. Чыгарайын ба? Console check it log. Бирок биз 2 Баткен көрүп калабыз да, мындайча айтканда. 2 Баткен болуп калат да анда. Баткен. Нарын жоқ. Неге? Себеби биз баякта поп кылып нарын чыгарып салганбыз. Эсиңердеби? Ошон үчүн Баткен болуп калды. Ал эми азыр эми мен шаар деп туруп Баткенди могул өзгөрменин ичине сактап алганмын да, туурабы? Шаарлар деп туруп, ошондо 0го так, Баткенди бул жака койдум. Мен Баткенди, то есть кечиресиңер, бул жака 1 кылайын. Мен азыр не кылдым? О шаардын ичине Таласты сактап алдым, О шаарлар 1 дегенде бул Таласты сактап алдым. А Таластын ордуна шаарлар 1 деп туруп Баткенди койдум. Ал эми азыр ошол бул Баткендин ордуна Таласты алып келиш керек. Талас каякта? Кайсыл өзгөрмөдө сакталып турат азыр? 0-до. 0-до Баткен болуп калбадыбы? Талас деген азыр жок да, антиги. Ооба, Баткен болуп калды. Туурабы? Эми шаарлар 0 десем, азыр бул жака мен могу шаарлар 1деги Таласты шаардын ичине сактап алганмын да. Азыр бул жака шаарды кое турган болсом, анан console check it log деп туруп шаарлар десем, эми экөөнүн орду алмашып калды. Талас менен Баткен алмашып калды. Не кылдым биринчи? Переменный создавать этип алыш керек экен да. Могу объект, например, то есть методтар. Стрингдин бөлөк метод, массивтердин бөлөк методтар болобу, Булар ар бири методтар чаташтырып атам да, значит. Жанагы mass-cell бул массивдик эмеспи? Не деген?
mass flow, mass cell дегендер ше. Mass flow, mass cell. Math flow жоқ, алар сандарға. Number деген класс бар. Number class in JS. Number деген класс бекен, емне екен ашыны азқаралы тақтап. Number is a primitive wrapper object used to represent and manipulate numbers like this. The number constructor contains a... Okay, primitive wrapper object деп қояды екен мұны. Бұл, мындайша айтқанда, number бұл objectстен келеді екен да. Standard built-in object. Бұл number деген бұл objecттен келеді екен, мына. Numbers and dates. Ушыл numberлардың ішінде арқандай методтар бар, бұлардың ішінде мысалы жаңағы ошол math, number, андай дегендер бар. Ал math деген алдағы өзінше бір чоң класс. Math класс деп қояды. Ал математикалық методтарды береді бізге. Ал отдельный тема, да? Ова. Мысалы numberда max value, мындай арқандай static properties деп қояды. Шындай static property'лер бар екен. Static методтар бар екен, мысалы number деген класстың ішінде parse int, parse float бұлардағы өтөбіз. Өте тұрған көп тема бар, негізі, бірақ ошандай. Ал math дегені уже түшінікті математика дегені да, математикалық операцияларды біз емеде ғана қылабыз. Сандарға ғана іштетсек болады оларды. Ошондай бүгінгі темамыз жол push анан pop болды. Анан уақытымыз болса, да бір теманы өтіп қойсақ, егер сұраулар жоқ болса, Дағы өтіп қойық та. Менде бір сұныш, бізге бір көбірек тапсырма берсеңіз, пока емке сабақ болғанша ошоларды атқарып берсек. Тапсырмаларды мен негізі Или сіз емке сабаққа тапсырмаларды дайындап қойсаңыз, ошоларды шығарсақ. Анда бүгінгі сабақтан кейін мен немеге тыштап қоян группаға. Ошол жақтан мондай тапсырмалар бар деп. Ошол жақтан атқарып эметкиле. Практика кылгыла. Телеграмма таштайсыз ба? Так, pop always removes the last element of an array. Pop не кылат экен? Ар дайым эң акыркы array'дин эң акыркы элементин чыгарып салат экен, What if you want to remove the first? Эгер сен биринчидеги элементти чыгарың келсе, же array'дин эң башкы элементин чыгарың келсе, анда эмне кылсаң болот дейт. Ага, shift деген метод бар экен. That's where shift comes in. It works just like pop, except it removes the first element instead of the last. Мындайча айтканда, shift деген метод бул popтын тескерisi экен. Pop эң акыркы элементти чыгарып салса, shift бул эң биринчи элементти чыгарып салат экен, жана ошону бизге кайтарып берет экен. Бул ушул лемеге кайра эметели. Анда шаарларга мен бир шаар кошкум келет. Кандай кылат элек? Push, Push бул жака кайсы шаарды кошоюн? Бишкек жана кайсы шаарды кошолу? Ош. Окей. Анан бул жака console check it log деп туруп шаарлар дей турган болсок, мына Талас, Баткен, Бишкек, Ош. Көрдүңөрбү, бул жерде мен бир элемент эмес, мынысында экөөнү кошуп салдым. Бул деле боло берет экен. Үчөөнү, төртөөнү айырмасы жок кошсак боло берет көп шаарларды. Ал эми бул жерде биз азыр биринчи шаар дейин. Биринчи шаарыбыз азырынча Талас чыгарып салалы. Муну кандай чыгарсак болот экен? Шаарлар деп туруп, check it shift десек, console check it log шаарлар десем, эмне Талас жок калат.
Мына Баткен, Бишкек, Ош қалды. Талас шығарып салдық. Shift деген методтың жардамы менен. Окей. Ал эми shift-тен не кайтарып берет? Бұл метод removes the first element from an array if the array is empty, undefined, is returned in the array is not modified. Да, бұл жаққа бірінші чар деп тұрып жаза тұрамызсақ, мына талас деп шықты. Себебі таласты шығарып тұрып, бірінші ардың ішіне сақтап қойғанбыз. Ошол бірінші шар десем, таласты шығарып берді, шығарылған шар деп. Вот ошол менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Бул өткөн мисалдарды бардыгын мен группага иштеп коем. Ошол жактан көрүп, түшүнбөгөн суроолор болсо группада бири-бириңерден сурагыла, убактым болсо мен да жооп берем буюрса. Макул, жакшы калгыла. Суроолор болбосо сабакты аяктадык, Рахмат. Макул. Рахмат. Болуптур, эч нерсе эмес.